Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде кабарлар маалымат программасы, аны менен мен Элмурат Беков таныштырам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача маалымат. Базар Коргондо 10 адам салатка ууланып бейтапканага түштү. Алардын учурдагы абалы кандай? Кыргызстанда үлпөт тойдо массалык мушташ болду. Ошто Москва мамлекеттик университетинин филиалы курула баштайт. Аравандык багбандар 50 түп курмадан 2 тонна түшүм алышты. Жалал-Абад облусунун Базар Коргон районунда 10 адам кышка даярдалган помидор салатка ууланып ооруканага түштү. Алардын арасынан 11 жаштагы бейтаптын абалы оор. Белгилүү болгондой, бейтаптар пахта терүүгө барып, түшкү тамактанууга помидордон кышка деп даярдалган салаттан жешкен. Ботулизмге кабылган жарандардын абалы тууралуу Кабылбек Көчкөнбай уулунун материалында. Улан жакшы болушубуз керекпиз. Ден соолук керек да. Дилфуза Ахунова салатка ууланып, Базар Коргон аймактык ооруканасына кайрылган бейтаптардын бири. Ал 18 октябрь күнү бирөөнүн пактасын акчага терип, алардын түшкү тамактанууга берген тамак ашына ууланганын айтат. 10-11 чай ичет да, өзү эртең чай берет. Ошо сметана, шакар пакет алып алганды биз жедик шакар менен. Жеп анан кийин иш кыла бердик. Жана эртеси күнү алган, эртеси 2 күн мага билинбеди, кыздар жатып калды оякта, көрдүңүзбү кыздар. Мага билинбей жүрө башымдан касам айланып калды. Улаштар анан көрүп, анан жаткызды мени астын алып. Азыр кыйла түзүкпүз, лекин баары өзү келе албайт, азыр кубат жок. Ошол күнкү салаттан жалпы 10 адам ууланып, алардын 8-и Базар Коргон районундагы Бекмурза Исмаилов атындагы аймактык ооруканага жаткырылган. Калган 2 тагыраагы пахта тергизген үй-бүлөнүн келини жана небереси Жалал-Абад облустук ооруканасына кайрылган. Бейтаптардын арасынан 11 жаштагы кыздын абалы оор экенин дарыгерлер билдирүүдө. Азыркы учурда реанимацияда жаткан бир орун абалы бир аз жакшыргандыгына байланыштуу инфекция бөлүмүнө котордук. Балдар бөлүмүндө жаткан, реанимация бөлүмүндө жаткан бейтаптын абалы оор, абдан оор. Өз алынча дем алуусу жок, аппараттын жардамы менен дарыланып жатат. Ботулизм дартына кабылган бейтап Дилфуза Ахунова алардын ооруканага жатып калышына себепкер адамдардын көңүл сыртында калтырганына нааразы болуп, буларды айтат. 1-2 жолу келди. Келгенден кийин мана 2 күн 3 күндөн бери тайыны жок. Ал киши мугалим киши. Ахматжан Нишанбаев эмнеде окуйт. Була Хамза болгонго 2-орто мектепте. Ошодо тарыхтан сабак берет ал киши. Базар Коргон районундагы аймактык оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башчысы Барпы Кулмурзаев ботулизм оорусу кышка камдалган салаттардан, туура сакталбаган азык-түлүктөрдөн келип чыгаарын айтат. Анын белгилөөсүндө тамак аштарда ууландыруучу ботулизм таякчылары бар экенин байкоо кыйын. Тамак өзүнүн органолептикалык касиетин жоготпойт. Башкача айтканда жыты, тышкы көрүнүшү даам өзгөрбөйт. Ошон үчүн биздин жарандар жеп алып ушуларга кабыл болуп жатат. Биринчи белгилери болуп, биринчи ушу көздүн начар көрүүсү, адамдын көзүнүн алында сетка эле туман пайда болгону, көзү 2 көрүп калат. Кийин жутунуу начарлайт. Базар Коргон районунда жыл башынан бери тамак ашка массалык уулануу алгачкы рет катталууда. Эске салсак, 2015 жылы ушул эле райондо туздалган бадыраңдан бир үй-бүлө ууланып, адам өлүмү менен коштолгон. Ал эми 2017 жылда тойдогу салатка 20дан ашуун адам ууланып, ооруканага жаткырылган эле. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал-Абад облусу. Жалал-Абад шаарында коомдук тамактануучу жайды ижарага алып, аны сойкукана катары иштетип жүргөн аял аныкталды. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Тинтүү учурунда 8 аялдын иштегени аныкталып, далил катары тийиштүү буюмдар алынган. Маалыматка караганда Жалал-Абад шаарынын аймагында мурунку коомдук тамактануучу жайды белгисиз аял сойкукана катары иштетип жаткандыгы боюнча маалымат түшкөн. Калыстардын катышуусунда тинтүү жүргүзүлүп, имараттын ичинде сойкулук менен алектенип жүргөн 8 аял аныкталып, тийиштүү далил буюмдар жана акча каражаттары тергөө кызматы тарабынан акты түзүлүп алынган. Кармалгандардын арасында өзбекстандык аялдар дагы болгон. Тергөөнүн жүрүшүндө аталган жайды сойкукана катары уюштуруп иштеткен аял Сузак районунун 1972 жылы туулган тургуну экени аныкталган.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Россия Федерациясынын Москва шаарындагы иш сапарынын көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынынын чакан курамына катышууда. Жыйын башталаардан мурда делегация жетекчилери менен учурашуу, ошондой эле чогуу сүрөткө түшүү аземи болду. Андан соң кеңештин кеңейтилген курамдагы жыйыны болот. Анын жыйынтыгы менен бир катар документтерге кол коюлат. Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынынын күн тартибине 19 маселе кирген. Баткен районундагы Тажикстан айылдары менен чектеш Карабак айылында чегарачылар менен жергиликтүү эл жолугушту. Кошуна өлкөнүн айыл эли менен кыргыз айылынын ортосундагы чыр көп катталат. Ошол учурда чегарачылар менен жергиликтүү эл ортосунда ич арадагы келишпестиктер болуп кетет. Жолугушууда мекен сакчылары элге чегаралаш аймакта өзүн кандай алып жүрүүнү, кошуна эл менен чырга барбоого үндөдү. Чырга барбоонун жолу катары жөнөкөй тургундардын укуктары, ошону менен бирге чегарачылардын укуктары айтылды. Жергиликтүү эл менен мекен сакчыларынын ортосунда ынтымакты бекемдөө максатында спорттук иш-чаралар уюштурулат. Бул ачык болуп атат. Элдер дагы өзүнүн каалаган сурооолоруна жооп алып атат. Мындай иш-чара боло элек болчу. Азыр эми бул ошол айылдын элдердин, активисттердин күчтөрү менен ошол застава чегарасынын өздөрүнүн кызыкчылыктары менен биздин эл кызыкчылык дал келген үчүн азыр ушул чегарада кантип өздөрүн алып жүрүш керек, кандай учурда кимге кайрылыш керек, анан кайсы жерден официалдуу түрдө өтсө болот, кайсы жерден өтсө незаконный, ошолор боюнча бүт барына элдерге жакшы түшүндүрүүлөр болуп атат. Октябрь айынын акыркы жумасы автомобиль, транспорт жана жол чарба кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Акырата бүгүн Ош шаарындагы мамлекеттик жана муниципалдык мекеме ишканаларынын айдоочулары каала бийлигинин ардак грамотасы менен сыйланды. Кыргызстанда руль башкарган аял айдоочулар аз гана. Буга улай Ош шаарында жүргүнчүлөрдү ташып, эмгектенип жаткан аялдын жумушу менен Мимоза Жаныбек кызы таанышып кайтты. 46 жаштагы Нурила Кенжебаеванын коомдук транспорт айдап иштегенине 10 жылга чукулдап калды. Күн сайын таңкы саат 5тен баштап жүргүнчүлөрдү ташып жеткирүү анын милдети. Жумуш убактысы түнкү саат 9да аяктап, калган убактысын үй бүлөсүнө арнайт. Кесиби башка болсо да атайын айдоочулук окуун окуп бул жумушка орношуп алган. Азырда өз ишин аткарып жүргөн убагы. Өзүм кызыгым болчумун. Шаарда катчылык окуусуна окугамын. Ошондо аял киши минип кетатканын көрүп, аябай кызыгуум ачкан да. Ошондон бери эч жок болсо керек деп ойлоп жүрчүмүн. Бар экен окуу жайы, акча топтоп, кондуктор болуп жүрүп, окуу жайын таап алып Бишкекке барып окуп келдим. Айдоочу айым эң башкысы жүргүнчүлөргө жакшы мамиле кылууга жана транспорттун ичин таза алып жүрүүгө тырышат. Кээ бирлери жол акысын бербей түшүп кетсе, жаш уулуулар ак батасын беришет. Жолду, салонду жылып калбаш үчүн. Өзүнө карап, мамилесине карап, мамилени кылабыз. Жумуш убактысында кээде техникалык жактан транспорттун электр чубалгылары үзгүлтүккө учурап калат. Мындай учурда аны оңдоочу атайын адис жок болгондугуна байланыштуу айдоочулар аны өздөрү оңдогонго мажбур болушат. Каарманыбыз да бул ирет өзү оңдоп алды. Ал эми жүргүнчүлөр айдоочу аял болсо эреже бузбай тактык менен иш алып барышат дешет. Жини келбеген, анан айдап баратканда ойдун баардыгын жолго караш керек да, элдин жүргүнчүлөрүнүн немесине карапчы. Эми жакшы эле Кудайга шүгүр. Коопсузданбайбыз, себеби аял киши бул бала тарбиялап, бала өстүргөн эне ар бир элдин коопсуздугун бул ишенимдүү алып кетет го деп ишенебиз. Айдоочулардын кесиптик майрам статусу расмий түрдө Кыргыз Республикасынын номер 466 менен 1996 жылы бекитилип, ошол күндөн бери жыл сайын майрамдалып келет. Бүгүн да Ош шаарында бул кесиптин ээлери унутта калган жок. Өз ишин мыкты аткаргандар калаа бийлигинин ардак грамоталары менен сыйланды. Мен дагы кошумча кете турган нерсе, билесиздер, Ош таза залында бүгүнкү күнгө чейин ошол биздин транспорттордун эскилиги жеткен, анын баардыгыбыз билебиз. Ошол техниканы сатып алганга чейин чыдап иштегениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз.
Кошумчалай кетсек, Ош шаарында 1200-дөн ашуун автобус, 26 коомдук транспорттор калкты тейлейт. Ош шаарында 2019-жылдын 9 айында жүргүнчүлөрдү ташуунун бардык түрү боюнча 19,5 миллион жүргүнчү ташылган. Бул жылдан жылга коомдук транспортту пайдаланып жаткандар көбөйгөндүгүн билдирет. Мимоза Жаныбек кызы, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Ошто Москва мамлекеттик университетинин филиалы курула баштайт. Бул билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков менен Россия Федерациясынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Николай Удовиченко менен жолугушуу учурунда маалым болду. Министр Ломоносов университетинин курулушу баштала турган филиалынын архитектуралык долбоору менен тааныштырып, имараттын курулушу 1 айдын ичинде башталарын айтты. Каныбек Исаков окуу жайда колдонмо математика жана информатика, геология, орус тили жана адабияты адистиктери боюнча студенттерди окутуу максаттуу экенин белгиледи. Мындан сырткары Москва мамлекеттик университетин аяктаган окутуучулар илимий даражалуу адистердин рейстери түзүлөрүн кошумчалады. Ал эми Николай Удовиченко кыргызстандык студенттер үчүн Россия университеттеринде берилип жаткан квотаны көбөйтүү керектигин айтып, студенттерди натыйжалуу эффективдүү болгон факультеттерге багыттоого басым жасоону сунуштады. Эске салсак, Кыргызстанда Москва мамлекеттик университетинин филиалын ачуу жазында Бишкекте өткөн Россиянын жана Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун форумунда макулдашылган. Баткендин Рават айылында 2 жылдан ашуун убакыттан бери бүтпөй келген футбол аянтча бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Буга чейин айыл жаштары 25-30 чакырым алыстыкта турган кошуна айылдарга барып топ ойноп келчү. Бүгүнкү күндө Рават айылында футболдук аянтча бүтүп, жаштар кубанууда. Жалпы сметалык баасы 2 миллион сомдон ашуун акча каражаты жумшалган чакан футболдук аянтчага Ак Татыр айыл өкмөтү тарабынан 1 миллион 22 миң, жергиликтүү элден 164 миң, ал эми өкмөт өкүлү 25 миң сом акчалай көмөк көрсөткөн. Ал эми жергиликтүү жаштар кол менен бүткөрүлүүчү иштерди өз колдоруна алышкан. Bizde sport аянтчасы жок болуп, узак жерлерге Самаркандек, Коргон, ушул жактарга машина кыра кылып, жол кыра кылып, жолдо канча немелер болуп, кыйынчылыктар менен ойноп келип жүргөндө балдар. Бүгүнкү күндө Рават айылыбызда ушундай баягы демөөрчүлөрдүн жардамы менен спорт аянтчасы курулуп атат. Ушуларга биз Рават элинин атынан ыраазымын. Кудай кааласа мындан бияка өзүбүздүн жаш балдардан, мына окуучулардан жакшы спортчулар, футболчулар чыгат деген ойдобуз. Быйыл Оштун Нараван районунда курманын түшүмү мол болду. Учурда багбандар жемишти жыйноо менен алек. Маселен, 50 түп курма дарагынан эле 2 тоннадай түшүм жыйналат. Базар баасында 1 килограмм курма 15-20 сомдон тегерегинде. Кабарчыбыз Курма терүү жараянын жеринен көрүп келди. Курма дарактарынын шактары ийилип, мөмөлөрү бышып жетилди. Гафар Наркулова түшүм жыйноо менен алек. Буга чейин курманын каралек деген түрүн терип сатка чыгарган. Жалпысынан ал каралек, лимон жана шоколад аттуу 3 сорттогуларын өстүрөт. Мана көрүп турганlar бул лимон. Бул көрүп турганыңар лимон деген түрү. Мунун ден соолукка пайдасы зор. Базарда дагы өтүмдүү, жакшы баа менен алып кетишет. Бул сорттогу курманы дагы көбөйтсөк деп жатабыз. Багбан айындын 50 түп курма дарагы бар. Өткөн жылы 1 тонна 400 килограмм түшүм жыйнаган. Быйыл 2 тоннага жетет деп кубанууда. Себеби жылдарга салыштырмалуу аба ырайы жакшы болуп, жемиштерге оору тийген жок. Хамманын курмасы жакшы, курт түшмөдү. Быйыл курма жакшы бышты, курт түшкөн жок. Сатып алуучулар да өздөрү баа коюп алып кетип жатышат. Биз дыйкандар нааразы эмеспиз. Мына быйыл 15-20 сомдон сатып алышууда. А каралек деген түрүн 20-25 сомдон алып кетишти. Курманын наркы ички базарда 15-20 сомго чейин жетет. Коңшу мамлекеттерге экспортко дагы чыга баштады. Алгачкы 46 тоннасы Орусия мамлекетине чыгарылды. Азыр Араванда сыртка чыгаруучу дагы бир жеке ишкер 50 тоннаны экспорттоого даярдап жатат. Россияга ушул таза сапаттагы курмалар чыгып атат. Ушуларды мына таза ящиктерге де жөнөтөбүз. Октябрдан баштаганбыз ушул ишти. Декабрдын акырына чейин ушуларды жөнөтөбүз, мына курмаларды, ушул курмаларды. Алыс жолго эч нерсе болбойбу? Алыс жолго просто таза курмалар, жамандары өзүбүздө калат. Жакшыларын жөнөтөбүз. Качествосуга биз өзүбүз жооп беребиз.
Оштун ысык районунда өстүрүлгөн жемиштер негизинен Орусия менен Казакстан мамлекеттерине чыгарылат. Учурда аталган өлкөлөрдөн сунуштар келип түшө баштады. Жыл сайын райондогу 75 гектар жердеги курма мөмөсүнүн 70% сыртка экспорттолуп келет. Кудай болса быйыл дагы курма боюнча экспорт жакшы болот. Себеби жылда бир фирма районубуздагы курмаларды алып кеткен болсо, бир азыркы күндө экинчи фирма дагы уже пайда болуп, экинчи жеке ишкер дагы ошо курманы Россияга жөнөтүш боюнча иш алып барып атат. Курма мээнети аз, түшүмү мол болуучу жемиштин түрлөрүнүн катарында өз кезегинде медицинада дарылык касиети бар экендиги да айтылып жүрөт. Аны менен кошо көпкө чейин сактоого мүмкүн. Ошондуктан көпчүлүк багбандар азыр терип коюшуп, кышкысын ички базарга алып чыгышат. Нуржамал Баргыбаева, Бексултан Абиев, Ынтымак. Күндүн маанилүү окуялары мына ушулар болду. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.